Biraz geçip kelgenimden sebebini aytıp bereyim dedi. Tündösü tahajjudga turdum deydi. Allah Taalam kança tawfik berse oşonça namaz okudum deydi. Bir malda gözüm ilinip ketти deydi. Kuş uyku dep koyabыз go. Оор bir sezip karasam Peygamberimiz düşündü de. Peygamber düşündü Allah Taala'nın aldında oturgan eken deydi. Allah Taala menen soradı deydi. Fima yahtasimu mala'ul a'la. Allah Taala'nın aldında Allah'a en jakın özgöçö periştelerden bir тобу var. Oşolordun atı Mala'ul A'la. Perişteler öte köp. Amалыбызды жаза турган периштелер бар, ырыскыбызга дайындалган периштелер бар, жаныбызды чыгара турган периштелер бар, кабырда сурай турган периштелер бар, бейишке алып бара турган, дозокто алып бара турган периштелер бар туугандар. Бирок Алланын алдында улуу периштелер бар, өзгөчө. Жақын периштелердің bir тобу бар, алардын аты Малаул А'ла. Allah айтат, ошолор эмне тууралуу талашып тартышып атат, пайгамбарыбыздан сурады. Пайгамбарыбыз айтты, ла адри. Мен билбейм, каяктан билет алар. Эмне тууралуу талашып атышат? Эң улуу периштелер. Пайгамбарыбыз 3 жолу сурады, Алла Таала үчөөндө тең ла адри, билбейм деп жооп берди. Каяктан билейин деп. Кийин Алла Субханаху ва Таала Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Allah Taala'm özünün kudretin, özünün rayımın men belime koygondo salkındığın жүрөгүмдөн сездим дейт, көкүрөгүмдөн. Wa tajalla kullu şeyli бардык нерсе açıldı дейт. Allah Taala'm özünün sırların, ушундай касиеттерин, ma'rifat ilimlerini açtı deyt. Fa'araftu ma fis samawati wa ma fil ard. Кейбир риваятта fa'alimtu ma fis samawati wal ard. Жер мен асмандагын бардыгын илимин Алла Таалам берип койду дейт. Андан кийин Алла Таала кайрадан сурады. Фима яхтасиму малаул а'ла. Малаул а'ла эмне тууралуу талашып тартышып атат? Дегенде пайгамбарыбыз анан жооп берди. Каффарат деди. Ма хунна. Ал каффарат дегениңер эмне деди? Каффарат дегенди угуп алыңыз. Каффарат деген ошол амалдарды кылсаңыз, Алла Таалам ошол амал аркылуу сиздин күнөөлөрүңүздү кечирет, каталарыңызды кечирет. Ушуну каффарат деп коет. Адам баласы кыла турган болсо, кечире тургандар. Кайсы дегенде айтты? Машюл aqdam ilal jamaat. Жамаатка 5 убакыт намазга жөө келүү. Ушу каффарат экен. Үйүңүздөн жөө келип атабыз да, аз болсо да болот, энди машинени тияка токтотуп кирип келип атасыз да. Жөө, же машина менен киресиз бияка? Жок. Ушул басып келгениңиз ким канча узактан келсе, ошончолук улуу сооп алат, ошончолук күнөөлөрү кечирилет, ошончолук даражасы бийик болот. Пайгамбарыбыз айткан, ким мечитке карай жөнөсө, үйүнөн чыкканда аны мечит гана чыгарса, башка максаты жок анынчы. Бир гана ушу намаз окуйм келем, бирөө менен жолугайын, иштерди бүтүрөйүн, саясат сүйлөшөйүн, соодагерчилик жок. Жалгыз ушу мечитке келе атасызбы? Намаз үчүн гана келиңиз, калыс. Ошонун ар бир кадамына күнөө кечирилет, ар бир кадамга даража берилет, сооп берилет. Биринчиси ушу деди. Машюл aqdam ilal jamaat. Экинчиси al-julus fil masajid ba'da salawat. Намаздан кийин мечитте отуруу экен да. Шашып эле бирөө куугандай эш мечиттен качып чыкпай, ичине шашылбай, зикирлер толтуруп, Куран толтуруп, дуалар толтуруп, каза намаз болсо каза намаз окуп, кичине талим тарбия сөзү болсо, баяндар болуп калса, ага катышып, демек намаздан кийин мечитте отуруу бул каффаратка кирет экен. Периштелер талашып атат диякта. Үчүнчүсү исбагул вуду фил макрухат. Напсы каалабаган учурларда, напсыга жакпаган учурларда даратты толук алуу. Шашып баратасыз, уйку сурап атасыз, чарчап атасыз, суук болуп атат. Напсы каалабайт ушундай учурларда, ошондо дагы токто деп даратты толук 3-3, муздак суу болсо дагы 3-3, кичине ооруп кыжалат болуп атса дагы 3-3, жакшынакай даратты толук алган. Ушулар каффарат экен. Периштелер Алланын алдындагы эң улуу периштелер, эң жакын периштелер ушул тууралуу талкуулашып атат экен. Бунун үчүн Алла Таалам күнөөлөрүн кечирет деген. Дагы эмне деди? Эмне тууралуу талашып атат деди? Фима яхтасиму малаул а'ла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, фит даражат деди. Даражалар тууралуу. Даражалар эмне деген?
Даражалар мындай. Ошол амалды адам баласы кылса, Алла Таалам бейишке киргизип, даражаларын бийик көтөрөт. Мартабаларын көтөрөт да. Кайсы экен десе, ит'аму таам, тамак жедирүү деди. Адамдарга тамак жедирүү, досторго, туугандарга, мусапырларга, кембагалдарга, бейбечараларга тамак берүү. Тамак берүү бул улуу даражалар. Периштелер талашат экен. Ана ким тамак берип улуу даражага кетип атат. Анын даражасы канча, бунун даражасы канча, бунун даражасы канча. Экинчиси линул калам. Жумшак сүйлөгөн тууралуу талашат экен. Кимдер ушу адамдардын арасында ким жумшак сүйлөйт? Адамдар арасынан ким тамак берет? Ва ифшаус салам, ким салам таркатат? Ва салату биллейл ва насу ниям, адамдар уктап атканда ким намаз окуйт экен деп периштелер ушул даражалар тууралуу талашып атышат диякта. Ким түндө намаз окуйт, уктап атканда? Ким салам таркатат? Ким тамак жедирет? Ким жумшак сүйлөйт? Ушулар даражалар боюнча талашып атышат. Күнөөлөрү кечириле турган каффаралар боюнча талашып атат. Ким мечитке жөө басып келет? Ким намаздан кийин отурат? Мечитте бир намаздан кийин кээ бир риваяттарда келет, интизару сала ба'да сала, бир намаздан кийинки намазды күтүп отурат. Үчүнчүсү напсы каалабаган учурда дагы даратты толук алып жүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханаху ва таала ушунча илим берип айткандан кийин анан Алла Таала айтты. Сал сурагын деди. Пайгамбарыбыз анан ошол учурда дуа кылды. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфирали ва тархамани. Я Алла, мен сенен сурайм. Эмнени? Жакшы иштерди кылганды сурайм. Жаман иштерди таштаганды сурайм. Бейбечараларды жакшы көргөндү сурайм, кембагалдарды. Мени кечиргениңди сурайм, мага райым кылганыңды сурайм. Фа ида арадта би каумин фитнатан фатаваффани гойра мафтунин. Бир коомго, элге фитна, когалаң, жамандыкты бир каалай турган болсоң, ошол жамандыкка мени аралаштырбай эле дүйнөдөн алып кеткениңди каалайм деген. Вас'алука хуббака, я Алла, сенин мухаббатыңды сураймын. Ва хубба ма юхиббука, ким сени жакшы көрсө, ошо кишинин ошонун мухаббатын сураймын. Ва хубба амалин юқаррибу хуббака, жана саңа жакындата турган амалдын мухаббатын сурайм. 9 нерсени сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуларды сурагандан кийин, андан кийин анан айтты: "Иннаха хаққун." Бул акыйкат. Азыркылардын бардыгы акыйкат. Фадрусуха. Силер буну дарс кылгыла, сабак кылгыла, ар бириңер айткыла, ар бириңер ушуну билгиле. Сумма таалламуха, кийин андан кийин үйрөнгүлө дагы. Ушуну эми пайгамбарыбыз айтты. Ма юхафизу алейхинна, ким ушуга бекем боло турган болсо азыркы айтылган амалдарга, аша би хайр, мата би хайр. Жакшы жашайт, жакшы өлөт деди. Кааннаху дунубу, экинчиси зунубу, каяуми валадату умму, анын күнөөлөрү ушундай кечирилет. Энеси бүгүн төрөгөн баладай. Энеси бүгүн төрөгөн, раддомдо бүгүн төрөлгөн бала. Азыркы төрөлгөн наристе. Бирөөнү жамандадыбы? Жаман жакка бастыбы? Бирөөнү алдадыбы? Бирөөнү каргадыбы? Бирөөнү сөктүбү? Арам сүйлөдүбү? Арам ойлодубу? Арам сөз уктубу? Арам нерсе жедиби? Арам жакка бастыбы? Таразадан алдадыбы? Уурулук кылдыбы? Жок, бүгүнкү төрөлгөн бала кандай күнөөдөн таптаса, ошол киши да ушундай күнөөдөн таптаса болот деди. Азыркында сиздер бир намаздан кийин күтүп турганыңыздар, үйдөн жөө басып келгениңиздер, кеп ушуда чыгып атат. Ушуну айтып бериш үчүн ушу хадисти айтканга туура келди. Алхамдулилла, ошончо туугандар, биз бүгүнкү азыр топтолгонубуз, кайра топтоло бербейбиз. Кийинки жолу жолукканда ким билет, Кудай билет, ким бар, ким жок. Бирок иншалла Алла Таала бир мүмкүнчүлүк берди. Бир шанс берди. Бир жакшы бир маселелерди талкуулап бир нерселерди түшүнүп алайлы. Ошон үчүн иншалла туугандар, жараткан Алла субханаху ва таала барыбызга товфик берсин. Демек болбойт дегенде мына биринчи жетишти кылайлы. Жөө мечитке келейли, каттайлы мечитке. Мечитке жума күнү эле эмес, же сабак болгон күнү эле эмес. 5 убакыт намаз Алланын чакырыгы, келгиле деп атабы? Келейли. Ким оңолом деген, мага ахирет керек деген, кабырым нурлансын деген, Аллахым разы болсун деген, Аллахым бактылуулук берсин деген адам мечитке келсин.
Дүниенің ахиреттің бактысыздыгынан, кордугунан кутулам дегенде ким кааласа мечитке келсин. Тугандар, бүгүн оңолойлу дейбиз, бирок кантип оңолгондун жолун таппай атабыз. Оңолуу үчүн тилди контролдойлу, тилди зикир менен алек кылайлы. Тилибиз эгерде Алланын зикиринде, Алланын шүгүрүндө, жакшы сөздө болсо, башка адамдардын жүрөгүн оорутпайбыз. Башка адамдарды ушактабайбыз, башка адамдарды сөкпөйбүз, башкаларды кордобойбуз, бирөөгө чагымчылык кылбайбыз, бирөөгө эки жүздүүлүк кылбайбыз, мунафыктык кылбайбыз. Тилибиз эгерде алхамдулилля сактала турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөттү, буну көрсөттү, жол көрсөттү, жолдомо берди. Ошончо азыркы айтканда ушул жерде отурганыбыз баарыбыз ниет кылайын. Мен өзүм кошо ниет кылайын. Иншалла мечитке жөө келейли. Мечитте отурайлы намаздан кийин. Напсы каалабаган учурда даратты толук алайлы. Адамдарга тамак берейли, колубуздан келишинче. Сөзсүз эле курсагын тойгоз эмес. Bir kurma verseniz dağı, bir alma verseniz dağı, kişine bir guruş verseniz dağı, kişine azmaz kartoşka verseniz dağı, kişine verseniz. Peygamber uşuğa çeyin aytdı. İttakun nar velev bişikki tamratin. Özüңөрдү тозоктун оттунан куткарып калгыла. Bir kurmanın sınıgınçalıktı sadaka verip bolsun dağı. Bir nan, bir kurma, uşunu Allah'ın razıçılığı için beriniz. Eski giyimlerdi beriniz. Eski şımlardı beriniz. Үйүңүздөгү ашыкча кийимдерди бериңиз, ашыкча идиштерди бериңиз. Баарын эле бере бериңиз деп аткан жерим жок. Бейбечарага бериңиз, кембагалга бериңиз. Алла Таалам берген алхамдулилля мал мүлк берди. Ошодан бир аз бериңиз. Ахиретиңизди ойлоңуз, ахиретиңизди. Алла Таалам сиздерге биздерге берген мал мүлк, жан дүйнө, жөндөмдүүлүк, илим, тажрыйба ахиретти куруш үчүн. Карун деген бай өткөн. Карун деген бай өткөн. Musa paygambardын доорунда, Musa paygambардын туганы. Өтө бай эле да. Анын байлыгы Курандын сыпаттап берүүсүнө караганда казыналарынын ачкычтарын төөлөрдүн кербени ташыйт эле дейт. Бир казына эмес, сиздин бир сандык алтыныңыз болушу мүмкүн. Ал бир казына деп айтылбайт. Казына ангарды көрдүңүзбү? Кара суу базарга баргансыздар да. Бизде Бишкекте Дордойдо ангар дегендер бар. İçine bir 20-30 konteyner batıp kete turgan. Alдағы қазынан bir çeti olur. Karundun baylıkları, kazınaların açıkışları. Külüş cevap koyuyorsun mu? Oşonu kurşunga toltura veresin dağı, bir töve cuk kılasın, tövenin keriveni taşıytını değil. Açıkışların, baylıkların emez, açıkışların. Bir töve emez, tövenin keriveni. Elestetiniz kanday baylık olgan. Allah Teala Karun'a aytadı. وَبْتَغِ مَا آتَاكَ اللّٰهِ اَدَّارَ الْآخِرَةِ. Ey Karun! Allah sana bergen mümkünçülük, baylık, jaşoo, densoluk, uşul arkılуу ahiretini kurup kal. Tübölüktü bara turgan ahiretini kurup al. Oşol jakты oylon. Bu dünyani taştap ketesin. Tiyaka ketesin. Oşon üçün özüň oylon da tiyaktı kurup kal, ahiretini kurup kal. Allah Taala baylıktı verdi, ahirette kuruş üçün verdi. Ahirette buzuş üçün emez. Buzukuluk tarkatış üçün emez. Intriga kılıp, büröge jamandık kılış üçün emez. Özü buzuluş üçün emez, başkalardı buzu üçün emez. Allah Taala bergen mal mülktü Allah Subhanahu wa Taala toora paydalansın. Bu nemat. Bu nematты toora paydalanaylı. Karunga aytıyorlar. Aytıyorlar Karunga. وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Meyli dünyada yaşaysın. Biraz vakta yaşaysın dünyada. Enenin içinden geldin, dünyanın içine geldin. Azı kabırda içi güt otat. Andan keyin o je beyiştin je tübölüktü, dozoktu içi güt otat. Biz birinin içinden biriyle getirtamiz da. Bir uçuda enenin içinde kişine keyle жерle gereyle biz geç. Emi dünyanın içi andan çoğurak. Barzak andan çoğurak. Ahiret andan çoğurak. Musafir. Sapardamız. Ошон үчүн айтып атат Карунга. Не деп атат? Ла танса насибака минад дунья. Дүйнөдөн үлүшүң унутпа. Жей турган, иче турган, турак жай, кийине турган, нике кыла турган адам зарылчылыгы бешөө. Ошону унутпа, мейли аны кара. Себеп акың бар. Напсыңдын дагы акысы бар. Көзүңдүн дагы акысы бар, аялыңдын дагы акысы бар. Акысы бар, унутпа. Ва ахсин кама ахсаналлаху илейк. Адамдарга жакшылык кыл, сага Алла кандай жакшылык кылгандай.
Өзгөчө sizge күч бердиби? Allah sizge жакшылык кылып күч берди, акыл берди, sizge байлык берди, sizge бийлик берди, sizge илим берди, sizge тажрыйба берди, sizge ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берди Алла Таала. Болбосо эсиңизде бар да, сиз бир тамчы суу элеңиз го. Эненин ичинде төрөлгөндө кийимиңиз эчтекебиз жок эле го. Жөн эле келгенбиз, жөн эле кетебиз. Дүйнөнү пайдаланып эле кайра кетебиз. Келдик, бир сұрупқа түштүк, кеттик, бир сұрупқа оралып кеттик. Эч ким бир нерсе алып келген эмес, бир нерсе алып кетпейт. Жылаңач келген, жылаңач бойдон кетет. Кыямат күнү Алла Таалам жылаңач бойдон тирилтет. Жада калса сүннөткө отургузулган эмес кылып тирилтет Алла Таала кыямат күнү. Кандай биринчи жаралсаңар, ошондой келесиңер мен алдыма дейт. Ошондой тирилдем. Ар бириңе жалгыз келесиң. Атасы жок, апаң жок, аялың жок, балаң жок, жалгыз келесиң. Суроо жоопко жалгыз келесиң дейт. Өзүң жалгыз келесиң. Түбөлүктүү ахиретке. Даярдануу үчүн Алла Таала бул жашоону берип атат. Жүрөктү соктуруп атат, каныбызды жүргүзүп атат, өмүр берип атат, ден соолук берип атат, акыл эс берип атат, неаматтарды берип атат. Алла субханаху ва тааля түбөлүктүү ахиреттин куруп алсын, даярданып алсын деп. Унутпасын деп. Башка жакшылык кылып Алла Таала, сиз да башка жакшылык кылып коюңуз. Динибиз башкаларга жакшылык кылуу, пайда жеткирүү, рахат жеткирүү ушуну үйрөткөн дин. Ислам дини ушундай дин. Эң биринчи, эң жакыныңызга, атаңызга пайда жеткириңиз, апаңызга пайда жеткириңиз, аялыңызга пайда жеткириңиз, бала чакаңызга пайда жеткириңиз. Дүнүйөнүн эле пайдасы эмес, ахиреттин пайдасы. Курсагын тойгозуп койдуңуз, кийим алып берип койдуңуз, дарысын берип койдуңуз. Бул деле пайда. Бул деле пайда. Бирок эгер иман үйрөтсөңүз, жакшы амал кылып келсеңиз, дин үйрөтсөңүз, түбөлүктүү дозоктон кутулганга, түбөлүктүү бейишке бара турган пайда ушул. Айтып атат: "Вала табгил фасад фил ард, инналлах ла юхиббул муфсидин." Эй Карун, жер бетинде бузукулук таркатпа. Жердин үстүндө жашап атасыңбы? Бузукулук таркатпа. Жердин астына киргенде чатак болосуң. Бузукулук таркатпа, зынаны таркатпа, аракты таркатпа, кумарды таркатпа, уурулукту таркатпа, бөлүнүп жарылган эл бузарлардан болбо. Бузукулук таркатпа. Алла Таала бузукуларды жакшы көрбөйт. Тугандар, жараткан Алла Тааланы бир баарыбыз эстейли. Алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Баарыбызды жоктон бар кылган дагы, мечитке топтогон дагы Алла Таала. Биздин жүрөктөрүбүздү бириктирген дагы Алла Таала. Лау анфакта ма фил ард жамиан ма аллафта байна кулубихим, валакин Аллах аллафа байнахум. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, эгерде сен жер бетинде канча байлык болсо ушуну сарптасаң, сахабалардын жүрөктөрүн бириктире алмак эмессиң дейт. Биз ким болуп калыптырбыз? Пайгамбарыбыз бириктире албаса, биз ким болуп калыптырбыз бириктире турган? Жүрөгүбүздү бир кылып, Алла өзүнүн үйүндө, мечитинде топтоп атканы, бул Алланын улуу неаматы сиздерге, биздерге берген, тартуулаган, ыроологон белеги. Кабыл алайлы, шүгүр кылайлы. Лау анфакта ма фил арди жамиан. Жердин үстүндө канча байлык болсун, бардыгын сарптасаң дагы, ма аллафта байна кулубихим. Сахабалардын жүрөгүн бириктире алмак эмессиң сен. Валакин Аллах аллафа байнахум. Бирок Алла жүрөктөрдү бириктирди. Жүрөктөрдү бириктирүүчү дагы Алла, достотуручу дагы Алла, сүйүү берүүчү дагы Алла, жиркенич салуучу дагы Алла. Жүрөккө иман берүү, иман салуу, иманды алып коюу Алланын иши. Кимге кааласа берет, кимден кааласа алып коет. Денеге жан салуу, денеден жан чыгаруу Алланын иши. Кимге жан салат, кимге жан чыгарат, Алла Таалам өзү билет. Ошон үчүн жараткан Алланы эстейли. Ким Алланы эстебей жашаса, Алла Таала ага жаза берет. Кандай жаза берет? Куранда ажип, укмуш жазаны айтканда. Алла Таала мындай дейт: "Я айюхаллазина аману, ла такуну каллазина насуллах." Эй иман келтиргендер, Алланы унутуп калган адамдардай болбогула силер, андай жашабагыла. Алланы унутуп жашабагыла. Алланы эстеп жашагыла. Алла Тааланын өкүмүн аткарып жашагыла. Аллага баш ийип жашагыла. Неаматтарын эстеп жашагыла. Алланы эстеп жашагыла. Алланы унутуп калбагыла дейт. Фа ансахум анфусахум. Эми карап туруңуз, эгер Алланы унутуп кала турган болсоң, Алланын жазасы кандай? Алла Таала аны өздөрүн унуттуруп коет экен да. Биринчи жаза ушул. Асмандан таш тийбейт башыңа, чок жаабайт. Жер ачылып кетип сени киргизип жүрбөйт сразу. Унутуп калат Алла субхана ва тааля, унуттуруп коет дейт. Ансахумуллах анфусахум. Алла субхана ва тааля өздөрүн унуттуруп коет.
Унутуп калат. Кандай унутуп калат? Эмнеден жаралганын унутуп калат экен да. Бул Алланын жазасы. Ким жаратканын унутуп калган? Алланын жазасы. Эмне үчүн жаратканын унутуп калганың? Алланын жазасы. Эмне үчүн жашап атасың? Унутуп калдыңбы? Алланын жазасы. Максатың не? Каяка барасың? Унутуп калдың жер асмандын кожоюну ким экенин. Күн менен түндү ким алмаштырып атканын. Күн сайын сага өмүрдү ким берип, ким жүрөгүңдү соктуруп атканын унутуп калдың. Ушул Алланын жазасы. Наша чеккендей да. Адам көп наша чексе өзүн унутуп калат го. Өзүн унутуп калабы? Билбейт да өзү ким экен. Башкалар да билбейт, өзүн да унутуп калат. Бул Алланын жазасы. Содагер содасы менен Алланы унутуп калат өзүн. Дыйканчы ким гана болбосун, ар жерде өзүн унутуп калат. Эгерде ушундай карап туруңуз, Алланы унутуп койсоңуз, Алла сизди унутуртуп коет өзүңүзгө. Бул Алла Тааланын эң жаман жазасы. Ошончо туугандар, келиңиздер жараткан Алла Субхана ва Тааланын нематы чексиз. Качан жаралганыбыз, эмнеден жаралганды унутпайлы. Эки нерсени унутпасак эле жакшы болот. Башын, аягын. Мен эмне элем, эмне болом. Болду. Мына ортодогу жашоо иншалла нормально чечесиз. Туура чечесиз. Туура кадам таштайсыз. Пайдалуу таштайсыз. Уткурбайсыз, алданбайсыз, азгырылбайсыз. Иншалла дозоктун жолуна түшпөйсүз. Бейиштин жолунда болосуз. Акыйкат жолдо болосуз. Алхамдулилlah, пайдалуу жолдо болосуз. Алланын сактоосунда болосуз. Алланын досу болосуз, шайтандын досу болбойсуз. Качан эгерде эмнеден жаралганды унутпасаң. Алла Таала эстетет Кур'анда. Хал ата алал инсан хину мин ад-дахр лам якун шай'ан мадкура. Инсанга вакыттардан ушундай бир вакыт өткөн, бир мезгилдерден, доорлордон бир ушундай доор өткөн, инсан эске алына турган нерсе меселе өзү. Мен айтып атат, сизди айтып атат да. Ар ким өзүнүн туулган күнүн билет. Туулган күнүң качан? Айтып берет. Туулган күнүң качан? Айтып берет. Туулган күнүң качан? Качан өлөсүң? Билбейм. Сенчи? Билбейм. Сенчи? Билбейм. Туулган күнүңдү билесиң, өлө турганын билбейсиң. Же билген барбы бир анча-мынча? Көз аштардан сурап көрбөйсүңөр, айтып көрбөйбү ошону? Кыйындыгын көрөйлү. Пайгамбар билбейт качан өлөрүн. Алла Кур'анда айтып койгон. Эч ким билбейт деген муну. Каерде өлөсүн, качан өлөсүн, эч ким билбейт. Эки нерсени билбейсиң да. Качан жана каерде. Качан жана каерде. Кайсыл жердин топурагы насип болот, Кудай билет. Качан келип калат, Алла билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келди Жабраил периште. Периштелердин мырзасы, адамзаттын мырзасына келип айтып атат. Я Мухаммад дейт, эй Мухаммад, иш ма ши фа иннака майитун. Каалашыңдай жаша, бирок сөз сөйлөсүн деди. Канча кааласаң жаша. Бирок не дейт? Фа иннака майитун. Бирок сөз дүйнө менен коштошосуң. Сөз сөйлөсүн. Ва амал ма ши фа иннака маджиюн би. Кандай амал кылсаң кыла бер, жакшыбы, жаманбы, бирок акысы сөз берилет сага. Анын акысы берилет. Ар бир жакшы сөздүн акысы берилет. Ар бир жаман сөздүн акысы берилет. Ар бир чын сөздүн акысы берилет. Ар бир жалган сөздүн акысы берилет. Ар бир амалдын акысы берилет. Көзүңүз караган ар бирин берилет. Кулагыңыздын ар бир уккан сөзүңүзгө берилет. Баскан кадамыңызга берилет. Сиз уурулукка басып атасызбы же мечиткеби? Адал эмгекеби же дагы башка жаккабы? Зынагабы? Кумаргабы? Каяка кетип атасыз? Путтун басып барганы амал. Колдун тартканы амал, таразата татасыз, алдап атасызбы же? Аралаштырып атасызбы же, я? Башканы көрсөтөсүз, башканы сатасыз. Колдун амалы, бардыгын акысы берилет. Жылмайганыңыздын да акысы берилет. Ата-энеңизди караганыңыздын акысы берилет. Алла Таала бир дагы адам баласынын жакшы амалын текке калтырган эмес. Бекер кылдыртпайт. Сөз саны акысы бар. Акысын берет Алла Таала. Жабраил периште айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга. Не дейт? Э'мал ма ши фа иннака маджи бихи. Калагандай амал кыл. Бирок акысы сага берилет. Ва ахбиб ман ши фа иннака муфариqu. Кимди жакшы көрсөң көр, бирок ошо менен ажырашасың дейт. Атаңы жакшы көрөсүң, апаңы жакшы көрөсүң, аялыңы, балаңы, кызыңы, небереңи, досуңу, кимди жакшы көрсөң көр, бирок ажырай турган убак бар. Же биринчи ал сен менен ажыраш, же сен анда. Ал биринчи өтүшү мүмкүн, же сен биринчи өтүшү мүмкүн. Айырмасы жок.
Бирок айтып койду фа иннака муфариқу. Ва алам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил периште айтат: "Ey, билип кой" дейт. Анна шарафал муъмин қиямуху биллейл. Момундун шарапаты түндө туруп алып намаз окуганда, ибадат кылганда, зикир кылганда, дуа кылганда, Куран окуганында. Момундун шарапаты түнкү ибадатта. Ва иззаху, анын иззаты истигнауху анин нас, адамдардан бекажет, көз карандысыз, адамдардын акчасын санабаган, адамдардын байлыгына шилекейин куюлтпаган, ошол жерде экен адамдын иззаты. Момундун адамдардын акчасын, байлыгын санаба. 5 машинеси бар, 10 машинеси бар. Эгерде адамдын акчасына кызыкпасаң, адам сени сыйлайт. Акчасын санай берсең, сени жаман көрөт. Сени жаман көрөт. Тугандар, Аллах субханаху ва таала сиздерге, биздерге таза, берекелүү, ынтымактуу, ырайымдуу жашоо берген. Ислам жашоосу, ислам диндин жашоосу. Намаз менен чектелбейт. Намаз түздөлгөнгө, оңолгонго, Аллага убада бергенге, жаңылаганга эле, күнөөлөрдөн токтогонго, бирок намаздын таасири калган жашообузга тиет, соодабызга тиет, көчөгө тиет, базарга тиет, үй бүлөгө тиет, жакшылык жамандыкка тиет. Намаздын таасири. Намаз кандай жандуу, жашоо ошондой шандуу. Ошон үчүн намазга мээнет бул чоң керек нерсе тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн айткан: намаз менин көзүмдүн кареги, көзүмдүн кубанычы, көзүмдүн рахаты. Жу'алатис сала, жу'алат куррату айни фис сала. Аллах субханаху ва таала ушунчалык улуу намаз берди. Намаз таштабайлы тугандар. Биздин апаларыбыз намаз окусун, аталарыбыз, келиндерибиз, күйөөбалдарыбыз, кыздарыбыз, балдарыбыз, өзүбүз намаз таштабайлы. Сизге бирөө дагы жардам бербейт. Бирөө дагы сизге жандабайт. Бирөө да сиз менен чогуу болбойт. Намаз сиз менен чогуу болот. Ас-салату нур, кабырдагы нур дагы намаз. Ахиреттеги нур дагы намаз. Дүйнөдө дагы адал менен арамды ажыратып берип кое турган нур бул намаз. Намазды сажданы жакшынакай кылайлы. Чыканактарды көтөрүп эркектер сажданы жакшынакай кылыш керек. Саждада Аллага эң жакын болгон учур болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: саждада эң жакын учур болот. Ушундай улуу Алла таалам сезимдерди башка койгон. Көз башта, кулак башта, тил башта, мээ аң сезим башта, бардыгы башта. Колу жок жүрүшү мүмкүн, путу жок жүрүшү мүмкүн, бир бөйрөгү жок жүрүшү мүмкүн. Башы жок жүрүшү мүмкүнбү? Башы жок жүрүшү мүмкүнбү? Пайгамбарыбыз айтты: намаздын орду исламда башта, денедеги баштагыдай. Намаз жок болсо, анын дини жоктар. Намаздын орду, роль, исламдагы ролу, исламдагы орду денедеги баштагыдай экен. Бундай намаз биз кантип таштайбыз? Пайгамбардын көзүнүн кареги, көзүнүн кубанычын таштап коебузбу? Пайгамбарыбыз айтат: мифтахул жанна ас-сала. Бейиштин ачкычы бар го? Намаз бейиштин ачкычы. Ачкыгын жоготуп берип, кара дарыяга ыргытып берип. Кандай бул? Үйүңө келсең ачкыч жок, кабинетке келсең ачкыч жок, сейфте ачкыч жок, машинаңа айдасаң ачкыч жок. Кыжалат болосуң болбойсуңбу? Же баары бирби? Ачкыч жок. Кандай болду? Үйүңө кире албасаң, сейфиңди ача албасаң, машинаңа отура албасаң, ачкыч жок. Бейишке кирип кетесиң мына. Ачкычы жок эле. Намаз бейиштин ачкычы. Ушундай улуу бейишти ачып аткандан кийин дүйнөнүн любойун ачат бул намаз. Жолун ачат, ырыскысын ачат, көңүлүн ачат, хидаятын ачат, магфиратты ачат, берекени ачат, таквалыкты ачат. Намаз ачат жакшылыктардын эшиктерин бардыгы. Ошол эле кезде жамандыктардын эшиктерин барын жабат. Уятсыздыкты акырын кетирет. Бекерпоздукту кетирет. Күнөөлөрдү, кылмыштуулукту, абийирсиздиктин бардыгын кетирет. Намаз кууп чыгат бардыгын. Инна салата танханил фахшай вал мункар. Намазга көңүл бургула, саптарды тегиз алгыла, Алладан коркуп окугула, Алланы эстеп окугула. Акимус салата ли зикри. Алла таала айтат: мени эстеп окугула, башынан аягына чейин Алланын алдында турам деген сезим үзүлбөсүн дейт.
Namazda Allahu Akbar dedik mi? Assalamu aleykumga çeyin. Allah'ın aldığında turam degen sezim üzülbösün. Bu namaz. Peygamberimiz her avalda namazdı aytat ele. Allah Taala uğul verdi mi? Şükür kılıp namaz okuyunuz. Aranızdan birini alıp ketdi mi? Sabır kılıp namaz okuyunuz. Namaz arqılı Allah Taala aytkan: "Ya eyyuhellezine amanu istaînu bis-sabri ve's-salâh. İnnallaha ma'as-sabirin." Ey imandılar sizler menen jardam suragılar. Sabırдуулук namaz menen suragılar. Jardam berem men sizlerge. Menin jardamım tüşet. Anın jolu namaz arqılı çöt. Жашоодон айырсыздык кетет. Анын жолу намаз менен. Эгерде ушул чынбай айылына намаз жандана турган болсо, айырсыздык кетет. Ишенип коюң. Уятсыздык кетет, күнөө кетет. 5 убакыт намазга келип турайлы эмнерге мешитке көрөсүз. Bir айдын ичинде көрөсүз кандай жашоо болот экен. Уурлук азайбай айтасыз. Аферистер азайбай айтасыз. Зына, кумар, арам нерселердин бардыгы. Алла Таалам danışman, sizi bizi jaratkan, payda ziyanınızı öte жақшы bilet. Aqimussala ve atuz zaka. Namazды turguzgıla, namazды oturguzgıla. Zeket bergile. Eki nerse menen. Жашоо жеке жашообузда оңолот, коомчулукта оңолот. Айыл өкмөттө оңолот. Намаздан жалгыз жеке адам оңолот. Аялдар оңолот. Жаштар оңолот, жаштар окуса. Байлар окуса, байлар оңолот. Erkekler olsa erkekler oğulot. Jeke adam oğulot. Zeket bolsa koomчулук oğulot. Adamlar zeketke көңүл бурбайт hiç. Zeket farz, namazday farz. Bunu suragı var, kıyamet günü Allah Taala surayt. Kança jol namaz okudun Allah surayt. Kança jol zeket berdin Allah surayt. Kembagallardan surabayt em alarga farz emes ele. Baylardan sorayın. Allah Subhanahu wa Taala kıyamet günü bizge mına жөндөн жашоо берип аткан жок таксыр. Адашып калбаңыз. Сурак үчүн берип атат. Жөндөн эле Allah Taala күн сайын бизге жаңы жашоо берип аткан жок. Өзү билиңиз, угуңуз. Мына азыркы жүрөгүбүздүн согуп атат го. Меники, сиздики, бул кечеги эмес да таксыр. Бүгүнкү бул жаңы жашоо да болчу. Бүгүнкү рызкыбыз бар го, жетип атабыз. Бул кечеги эмес ал. Кечеги ол ашыңыз, ол кечеги аш ал. Бүгүнкү бул башка. Кечеги туган, бүгүнкү мына пешим окуганыбыз бул кечеги пешим эмес да бул. Күн сайын Алланын өкүмү жаңыланат, Алланын нематы жаңыланат. Жашоо күн сайын жаңыдан берет Алла Таала. Пайгамбарыбыз айтты, адамдын денесинде 360 муун мүчө бар. Her birine sadaka vacip. Gün çıkkan sayın. Ne olgun sayın? Gününe degen söz. Gün sayın Allah Taalam жаңылап турат. Жаңыдан денсаулык берет. Жаңыдан Allah Taalam жашоо берет. Канча деген адам бар, gün çıkkanын көрөт, gün батканын көрбөйт. Канча деген адам бар, gün батканын көрөт, gün çıkkanын көрбөйт. Bir Allah Taalam gün sayын жашоо жаңыдан берип атабы? Жаңыдан шүгүр жаңыланып туруш керек. Немат жаңыдан келип атабы? Шүгүр дагы жаңыланат. Өкүм жаңыландыбы? Таат Аллага баш ийүү дагы жаңыланат. Ошон үчүн намаз окуганда, кечеги пешим, бир айдагы мурунку пешим андай эмес. Бүгүнкү жаңы Алланын өкүмүн аткарып атам. Алла Таалам буйруктарды, өкүмдөрдү берет, бизди оңдош үчүн, бизди өстүрүш үчүн. Алланын алдында урмат, сый, адамдык өсөт, таквалык менен, күнөөлөрдөн сактанган менен. Ошон үчүн урматтуу туугандар, келиңиздер. Бири-бирибизге эстетип, бири-бирибизге жакшылык каалап, бири-бирибизге жакшы сүйлөп, бири-бирибиздин кыйынчылыгыбыз, кайгыбызды бөлүшүп жашайлы. Исламдын чакырыгы ушул. Динибиздин чакырыгы ушул. Бири-бирибизге жакшы ойдо болойлу, жакшы күмөндө болойлу. Жаман ойдон Алла Таалам тыйуу салган. Бири-бирибизге пайдалуу болуп жашайлы. Яхья ибн Муаз рахматуллахи алейх. Улуу табииндерден болгон. Өтө вайыз, кыйналым болгон. Бул киши айтат да, сенде
Musulmandын 3 акысы бар дейт. 3 үлүшү бар дейт. Фалякун ал-хад минка салас. Карап тур дейт, 3 акысы бар. Биринчисин айтат. Танфау фала тадурру. Пайда бер, бирок зыян бербе дейт. Ушу мойнуңуздагы акыс экен сиздин. Сиз пайда беришиңиз керек экен мусулманга. Любой мусулманга. Ак болобу, кара болобу, сиздин улутуңуздан, башка улуттан, сиздин урууңуздан, башка урудан айырмасы жок. Мусулманбы? Болду, сиз пайда беришиңиз керек. Пайда жеткиришиңиз керек. Бул сиздин мойнуңуздагы акысы. Албетте, жакындарга, ата-эне, аял бала чакага эң биринчи иретте пайда беришиңиз керек. Пайда жеткирүү мусулмандын акысы. Пайда жеткириңиз. Буга пайда жеткириңиз. Буга пайда жеткириңиз. Пайда жеткире албайсызбы? Фала тадурру. Ага зыян жеткирбеңиз. Бул акысы. Акысы. Андан кийин туфриху, аны курсант кылыңыз дейт. Мусулмандын көңүлүн көтөрүңүз. Настроениясын көтөрүңүз. Курсант кылыңыз дейт. Фала тагумму. Эгерде сиз курсант кылбасаңыз, аны кайгыга салбаңыз аны. Аны кыжалат кылбаңыз. Мусулмандын акысы сиздин мойнуңузда. Ар бир чынбайлыктын, ар бир өзгөндүктүн, ар бир оштуктун, ар бир кыргызстандыктын, ар бир мусулмандын акысы мойнуңузда дейт. Демек ушу менен жашашым керек экен мен. Пайда жеткирем. Сапарда кетип атам Бишкекке. Жолда канча деген адамга жолугам. Канча магазинге кирип чыгам. Канча соодагерлер. Кара Сууга базарга бардым. Өзгөнгө тияка базарга түштүм, мал базарга. Күнчө канча жакшылык, жамандыктар болуп турат. Кой Москвага барып келейин деп кетип атам. Мусулманбы? Пайда жеткирем деп турайын. Пайда жеткире албаймы? Зыян жеткирбейм. Бул акысы. Бул сиз кылышыңыз керек. Сиздин мойнуңузга милдеттендирген. Ушунун сообун Алладан аласыз. Бул дүйнө дарул хукук, укук дүйнөсү. Акысын бере турган дүйнө. Атаңыздын акысын бериңиз, сообун Алладан алыңыз. Апаңыздын акысын бериңиз, сообун Алладан аласыз. Аялыңыздын акысын бериңиз, сообун Алладан аласыз. Бир тууганыңыздын акысын бериңиз, сообун Алладан аласыз. Балаңыздын акысын бериңиз, сообун Алладан аласыз. Кызыңыздын акысын бериңиз. Тирүүлөрдүн акысын да бериңиз, өлүктөрдүн акысын да бериңиз, сообун Алладан аласыз. Пайгамбарыбыз айткан: "Ла тасуббул маута", өлүктөрдү сөкпөгүлө деген акысы. Өлүктөрдү сөкпөгүлө. Эмне үчүн? Сизге жамандык кылганда ошончо сөгүп атасыз да. Сиздин бир нерсеңизди алып бербей койгон, сизди жумуштан алып койгон, өлүп калды. Сиздин акчаңызды алып бербей койгон, сизди жамандаган, сизди кордогон, сизди каматкан, жамандык кылган, бир нерсеңиз өрттөп берген, кандай болбосун? Өлүп калды. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла тасуббул маута". Өлүп калгандарды сөкпөгүлө, тилдебегиле, жаман сөз айтпа. Фа иннахум афдау иля ма каддаму. Алар ахиретке жөнөткөн бардыгына жолукту, жетти. Сен сөксөң дагы ал өзүнүкүн тапты дейт. Сага кылган жамандыгын тапты тияктан. Сиздин оюңузда бар да сизге жамандык кылган да. Ошону кыжалат болбоңуз сиз. Тиякта ахиретке жөнөткөн ошо жамандыгын. Адам баласы жакшылыгын да ахиретке жөнөтөт, жамандыгын да ахиретке жөнөтөт. Ушуну билип коюң. Алдасаңыз ахиретке кетти. Сизди күтүп алат ошо алдаганыңыз. Бирөөнү чын сүйлөдүңүзбү? Адилеттүү чечтиңизби? Ахиретке кетти. Намаз окудуңузбу? Ахиретке кетти. Сизди тиякта күтүп алат. Садака бердиңиз, бейбечараңын курсагын тойготуңуз, ахиретке кетти, тияктан күтүп алат. Яума таджиду куллу нафсин ма ухдира. Мин хайр, ар бир эртеге кыяматтын ар бир жан жакшылыкты алдыга жөнөткөн алдынан табат. Жамандыгын да алдынан табат. Ошончо пайгамбарыбыз айтты: "Сөкпөгүлө" деди өлүктөрдү. Ал ахиретке жөнөткөнүн баарына жолукту. Афдау иля ма каддаму. Баарына жөнөттү. Сиз сөккөнүн пайдасы жок. Күнөөсүн аласың, бирок сага пайда жок. Алла уже ала турганын алды дейт. Өлүктүн акысы бар. Акысын бериңиз өлүктүн, сообун Алладан аласыз. Жаназага жууганга кириңиз, качпаңыз. Өлүк жууңуз. Өлүк жууңуз. Сооп болот, күнөө кечирилет. Бирок айыбы болсо сыртка айтпаңыз, анын акысы. Анын акысы. Мурдугу ишип калыптыр, көзү көгү мындай болуп калыптыр, тигиндей, тооба, карайып кетиптир. Жүзү карайып кетти, тигиндей болуп калды. Айыбын айтпаңыз. Тыюу салган.
Жакшылыкка кепиндеңиз. Жаназасына туруңуз. Акысы. Алла Таала сизге бош койбойт. Жаназасына тур, бир кыйрат Ухуд тоосундай сооп алып кет дейт сен. Жакшы көрсөң да, жаман көрсөң да мусулманбы, кел жаназасына. Жакшыбы, жаманбы, бул кетти дүйнөдөн. Топурак таштаганга чейин барып кой. 2 кыйрат сооп аласың. 2 Мединадагы эң чоң тоо Ухуд тоосу. Ошондой сооп аласың. Акысын. Демек, тирүүлөрдүн акысын бериңиз. Соопту кимден аласыз? Алладан. Бул дүйнө дарул хукук, ахирет дарул уджур. Сооп дүйнөсү тиякта. Акысы бериле турган Алла Таалам ар бир кылган жакшылыгыңыздын акысын берет. Ойлобоңуз, берилбей калат, унутулуп калат, жок болуп кетет. Андай эмес. Ахсахуллаху ва насу. Унутуп калсаңыз да Алла Таала эсептеп тактатып койгон тиякта. Инсан унутуп калабыз. Былтыр Рамазан айда ким канча жол зикир кылдыңыз? Эсте барбы? Жок. Бирок тиякта эсте бар. Жалат болбоңуз сиз. 10 жыл мурда, 2 жыл мурда мечитке канча жолу басып келдиңиз? Эсиңизде барбы? Жок. Бирок тиякта эсинде бар. Баарын жаздырып койгон. Вообще жалат болбоңуз. Ар бир кадамыңызга сооп берилет. Ар бир кадамыңызга күнөө кечирилет. Баары жазылган. Канча жол Куран окудуңуз? Канча жол садака бердиңиз? Канча жол ооз ачтырдыңыз? Ата-энеңизге канча кызмат кылдыңыз? Канча жол чын сүйлөдүңүз? Баардыгы такталган, жазылган, сакталган. Эртеге кыямат күнү таразага тартылат. Салмагы канча экенин көрөбүз дейт. Ихлас барбы, жокпу дейт. Ихлас барбы, жок? Ихлас жок. Көбүк да көбүк. Эчтеке жок. Ошон үчүн иншалла биз үйрөнөйлү. Нени үйрөнөйлү турганда? Намаз менен жашаганды үйрөнөйлү. Уяттуу жашаганды үйрөнөйлү. Адал менен арамды ажыратып жашаганды үйрөнөйлү. Алланы эстеп, Аллага шүгүр кылып, Аллага баш ийип жашаганды үйрөнөйлү. Мусулмандын акысын берип жашаганды үйрөнөйлү. Ихлас менен жараткан Алла субхана ва тааладан мактоо күтүү. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтат: "Расур рия ан тухиббул махмада." Рияköрлүк, показуха, кожо көрсүн. Ушунун фундаменти мактоону сүйүү экен да. Элден мактоо күтүү. Мен суу чыгардым эле, мен эч ким мактабайт го. Мактап койсуңар. Суу чыгардым го. Үй салып бердим. Кананчага мындай кылып бердим, тигиндей кылып бердим. Жакшылыгына мактоо күткөн риякөр деп коет экен бизде. Мактоо күтпөй эле коюңуз. Мактаса, мунун зыяны тийбейт. Эгерде мактоо күтсөңүз, мактабай койсо дагы зыяны тиет. Түшүнөсүзбү? Ошон үчүн иншалла ар бир жакшылыкты Алла үчүн кылайлы. Ар бир жакшы сөздү Алла үчүн айтайлы. Ар бир жакшы амалды Алла үчүн кылайлы. Ошонун салмагы болот, Демек турган, бу дүйнөдө акысын бериңиз. Тиякта алыңыз. Бул жакта бериңиз, тиякта алыңыз. Аялыңыздын акысын бериңиз. Сиздин акыңызды бербесе дагы бериңиз. Тияктан аласыз. Бербесе кыямат күнү ал жооп берет. Сиз жалат болбоң. Сиз ага милдеттүү эмессиз. Ал сиз анын акысын бергенге милдеттүүсүз. Сиздин акыңызды бербей койдуңуз, жалат болбоң. Эсебин Кудай Алла Таала өзү алат. Бирок сиз акысын бериңиз. Күн сайын салам айтыңыз, соогун аласыз. Жакшы сөз айтыңыз, соогун аласыз. Бизде адамдын эле акысын эмес, айвандын акысын бер деп атпайбы? Өлүктөрдүн эле эмес, айвандын. Иттин акысын бериңиз, тияктан соогун аласыз. Уйдун, койдун акысын бериңиз, тияктан аласыз соогун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Бани Исраил жөөттөрдө, пайгамбарлардын урпагыда буларчы. Бир зынакор аял болгон экен. Жолдон өтүп баратса, бир ит ушундай күн ысыкта чаңкап, суу жок, тилин чыгарып, тилин салаңдатып, топурак жалап калган экен. Анан бул болсо карап, ушуга райым кылып кой деп, өзүнүн галошун алып, жолугун чечип, байлап, кудуктан суу алып, ошо суу берген экен ошо итке. Ушу итке райымдуулук кылганы, акысын бергени, Аллага ушунча жаккан экен, күнөөсүн кечирип туруп, бейиштен орун бериптир да. Киргизип туруп, давай киргиз. Болбосо зынакор аял, итке райым кылып, бейиштен орун алып атат. Биз адамдарга суу берип, бейиштен орун ала албай калабызбы? Ата-энебизге суу берип, чаңкагандарга суу берип, коюңузга суу берсеңиз, ит го, ит. Ал экинчи орунда нажастан кийин, чочкодон кийин экинчи орунда турат. Чочкодон кийин экинчи орунда турат ит. Ит жалап кетсе, нажас болуп калат кийимиңиз. Намаз окусаңыз болбойт. Кайсы үйдүн ичине ит болсо, периште кирбейт деген пайгамбарыбыз. Кой кайтарганга, корону кайтарганга болсо мейли, үйдүн ичинде болбосун. Периште кирбейт. Ошо итке райым кылганга ушунча берип атат. Акысы бар.
Айвандардын акысы бар. Атыңыз бар, эшегиңиз бар, акысы бар, тақсыр. Мына ислам мынандай дин. Ошол коюңуздун да акысын бериңиз, тоогуңуздун да акысын бериңиз. Пайгамбарыбызга арызданат эле. Өтүп баратса бир бактан bir tö iyilavada. Ne oldu? Bu tö kimdiki dedi. Bir yaş jigit meniki dedi. Bergen dedi. Bu arızdan otat ko dedi. Azırak çöp su veret, köbürök iş kıldırtat deydi. Anday kılbagın dedi. Her bir boorlu januarga boorukerlikte sizge soğup var dedi. Her bir boorlu januarga. Kaysı januardın booru var mı? Oldu. Oşoga boor orup koysanız sizge soğup var. Uy, tö, uy. At, koy. Akısı var. Аны azırak berip, köbürök işletkenge sen akın yok. Aga köbürök su verip, köbürök çöp berip, azırak iş kıldırganga akın var. Köbürök kılıp koygonga akın yok. İslam dini okuktun dünyası. Okuktun dini. Akısın bereyli. Koşundan akısın bereyli. Joloçunun akısın bereyli. Joldun akısın bereyli. Sunun akısı var. Uşul akısın bardın kim aytты? Allah aytты. Allah'ın akısın bereyli taksır. Unutup kalmayın ya. Allah'ın akısın bereyli. Dünyaya geldik mi? Hukukları beriş için geldik. Allah'ın akısı, namaz Allah'ın akısı. Çın söylegen Allah'ın akısı. Şükür Allah'ın akısı. Allah'ına şerik keltirmegen Allah'ın akısı. Жалғыз Allah'a sığıngan Allah'ın akısı. Kur'an Allah'ın akısı. Oroza Allah'ın akısı. Zeket Allah'ın akısı. Acılık Allah'ın akısı. Ötüğen. Allah'ın akısı. Peygamberimizin akısını bereyle. Tiyaktan alas. Oylabаңыз, акысын берип атам жөн эле эчтеке андай эмес. Жок болбойт, унутулбайт. Жок болбойт, унутулбайт. La tudlamuna şey'a. Kıpınday sizlerge zulümdük kılınbayt. Kıpınday dagı. Kılgan işinizde tol kalas. Kullu nefsin zaiqatul maut ve innema tuvaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhsiha anin nar ve udkhilal cennet faqad faz. Ve ma'l hayatud dunya illa mata'ul gurur. Her bir can ölümdün damı sözsüz tartar. Kim olmasın? Perişte mi? Cin mi? İnsan mı? Peygamber mi? Cönököy adam mı? Ayrılması yok. Padişah mı? Kiçinekey kul mu? Çoğun mu? Ayrılması yok. Her bir can ölümdün damını sözsüz tartar. Allah Teala aytıyor. Ve innema tuvaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kıyamet günü sizlerin soğuğunlar toluğu menen beriledi. Oylabаңыз. Her bir sözünüzge, her bir kadamınızga, her bir somunuzga, her bir duanızga, her bir amalınızga toluğu menen soğup beriledi. Oylabаңыз. Жөнde kalıp ketete, bu ayte öğret kodep. Anda emez. Ayte öğret etmez. Her bir adam öte bağlı. Her bir adamda, her birimizde Allah yaratkan. Her birimizde Allah rayımı menen yaratkan. Allah Teala kudreti menen yaratkan. Jakşı görüp yaratkan. Baktılık kılış üçün yaratkan bizde. Azaptaş üçün yaratkan emez. İman getirip şükür kılsaňar, Allah sizlerdi azaptap ne kılsın deydi. Ya Allah azaptaganga kızıktar emez, taksır. Azapta rahattana turgan. Allah bir insandı beyiş üçün yarattı. Beyişti insan üçün yarattı. Bırak gep insan kim? Siz insansız mı? İnsan emez. Şaşılmaz görüyoruz. Beyişti insan üçün yarattı. İnsandı beyiş üçün yarattı. Bırak gep suro insan kim? İnsan kim? Dünyada 3 türlü yaşam var. 3 türlü yaşam var. İnsanday yaşam, hayvanday yaşam, şeytanday yaşam. Kalagan 3 tür yol tandap alın. İnsanday yaşam, hayvanday yaşam, şeytanday yaşam. 3 tür var da. Bu alamdın koca oyunu jaratıcıсын tanыбай жашаган hayvanday жашоо. Hayvanlar karaganda jakşırak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah Taala aytat, alar deyt. 4 buttуу жаныбарлардай deyt. Çın-çınına gelgende alardan da ötüp ketken deyt adaşuda. 4 buttуу жаныбардагы эсин таныйт экен. Eşek эсин таныйт. Su berip atat, manga çöp berip atat. İt эсин таныйт, su berip atat. Jugundu berip atat deyt. İt бар го itти, biz көп it bagabız go. İtler ne deydi? Karаңыз. Siz o özgönden düşüp kelatkanlar, uzaktan gelenler siz tanıytman, kütüp alatkan jolda. Kuyruğun kıymıldatıp, bul jaka kıymıldatıp. Balаңыз taş menen bir ursa dagı, akырын kuyruğun kıymıldatıp ketip kalat. Nege? Uşunun atası manga jugundu berip atat da. Men kaytip bunu jaman kabayın. Ya tanıyt da esin tanıyt, hazayinди tanıyt. Hazayinди tanıyt.
Кимден рызкы берилип атат, хозяин тааныйт дагы рахмат айтып жүрөт да. Бир терсе деле болуптур деп коюп, рахмат. Таш менен урса деле, деп коюп. Башка бирөө урса эмне кылар экен? Эмне үчүн бул хозяин тааныйт да? Адам кожоюнун тааныбай калды ким жаратканын, ким акыл берген. Ошон үчүн Алла Таала айтат: "Улайка кал ан'ам", 4 буттуу жаныбарлардай. Чарва жаныбар, ан'ам деп чарва жаныбарларын айтат. Балхум адал деген андан да өтүп кеткен аташкан. Булго тааныйт ээсин. Тиги ээси тааныбайт байы. Ким өмүр берип атат, ким көз берди, ким каш берди, ким тиш берди, ким кулак берди, ким өпкө берди, ким боор берди, ким бөйрөк берди. Сизге ким берди бул мени? Тааныбады Аллах. Алланы тааныйлы. Алла Тааланы тааныйлы. Бир ата, бир эненин суусу. 5 түрлүү, 5 бир тууган, 10 бир тууган, бири-бирине окшобогон. Алланын кудурети. Алланын кудурети. Суга бирөө тарталабы? Эки суу Алланын кудурети дейт да китепте. Шейх Саади айтат. Бир суу жамгырдын суусу океанга жааган. Эми Чымбайдын тоолорунда жасоого түшүнөбүз, эми чөп чыгат эми. Океанда жасам эмне пайда бар эми? Суунун үстүнө жадыртып. Дейт да адам. Жамгырдын суусу океанга жааганда балык чыга калып оозун ачат. Оозуна түшүп калса, ошонун ичинде бермет чыгат. Бриллиант дегенди уккансыздарбы? Бермет. Жемчуг бар го? Балыктын ичинен ошо асмандын суусунан чыгат. Асмандын суусун жута албаса ага чыкпайт. Бул бир суу Алланын кудурети. Экинчиси атанын белинен чыккан суу. Өзү сууга бүткүл дүйнөдө эч ким сүрөт тарта албайт экен да. Сүрөт тарта аласызбы сууга? Мына жыгачка сүрөт тартсаңыз болот. Дубалга тартсаңыз болот, ташка тартсаңыз болот. Сууга тарта аласызбы? Сууга бир сүрөт тартып көрбөйсүзбү? Алланын кудурети сууга, атанын белинен чыккан сууга бизди сиздерди Алла тартты. Бул сүрөттү ким тартып берди? Аллаху акбар. Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'a ва жа'алакум сам'a ва абсара ва афида ла'аллакум ташкурун. Алланы тааныгыз таксыр. Алла сизди эненин ичинен чыгарды дейт. Эчтекени билбейт элең. Эч нерсени билбейт элең. Атаң ким, апаң ким билбейт элең го. Өзүң билбейт элең. Улутуңду билбейт элең. Качан тууласын билбейт элең. Эмне балесин билбейт элең. Бүгүн келип алып эми чоң атамдай болуп. Кудай барбы, жокпу деген суроого шайтандын тилин сүйлөп. Эч нерсени билбейт элең. Алла Таала эстетет, Кур'анда эстетет. Мына мен кече эмес мурдагы күнү Бишкектен чыгып жатабыз. Жок, кече эртең менен келдик да. Ноокатка. Эртең менен саат 6-дан 15 өткөн, 55 өткөндө рейс бар. Анан пригородныйдан Манаска кетип атабыз самолетко. Күн эми чыгып аткан да. Ушу күн топ-топ көз көрө алат да. Азыр күндү карасаңыз көзүңүз карай албайсыз. Катуу да жарык азырчы. Укмуш көрүнүп турат. Эми эле чыккан бир 5-10 мүнөт болду чыкканына. Аллаху акбар, ушул күн жерденчи 1.300.000 эсе чоң да. Ошол күндүн ичине биздин жашап аткан жер бар го. Чымбайды айтып бере турам, бүткүл дүйнөнү айттым. Ушул бар го 1.300.000 жер батат экен да. Мында биздин жерди салып, оппа. Сала бер, ушинтип санай бер. 1.300.000. Эми ушуну көрдүм да, эми асман каякта бу күн билбейм мына канча батат мындай күнчү. И то бул биринчи эле асман. Ушу күндөн канча батат дедим да, мындай санапчы. Биз жердин ичинде дагы Кыргызстан, анын ичинде Ош, анан Өзгөн, анан Чымбай, анан сен. Кимсиң сен Алланын алдында? Алла Таала ушу сени ушу бир тамчы суудан жакшынакай кылып чырайлы жаратып койгонуна күнөөкөрбү? Жаманбы ушул? Анага биз рахмат айтып, баш ийип, Алланы мактаганы. Алладан качпайлы, Аллага жакындайлы, Алланы жакшы көрөйлү. Көп эле өзүбүздү өтө эле көтөрүлбөйлү. Биз өтө алсызбыз. Бизди көлөкөбүз коркутат бизди. Көлөкөбүз. Кичине катыраак чүчкүрүп калсаңыз коркуп каласыз го. Жүрөк катыраак согуп же акырыныраак согуп калсын, саарлап турганда эмне болуп каласыз? Дүйнө көзүңүзгө көрүнбөй калат. Зара жакшы чыкпай калсын, эч кимдин сөзү жакпай калат. Биз зорго эле жаныбарбыз, койгула. Жөн эле жашайлы, жөн жүрөйлү мындай. Кутурбайлы, көппөйлү, бирөөгө жамандык кылбайлы. Алхамдулилlah, ынтымакта Алла Таала берген неmatына шүгүр деп, ата-энени урматтап, буту колун кармап, бешенесинен өп, аял балачак Алла Таала берген болсо, алхамдулилlah, ушундай үй бүлө берди мага, немат берди деп, мечит берди, мечитти карма, туугандарды карма. Бардыгына алхамдулилlah жакшы сөз сүйлө. Адал сода кыл, адал сода кыл.
Ақтан тап, аққа сарпта. Башқа жаққа кетіп қалдым. Нені айтып берейін деп мен. А? 3 жашоо ана мына. Ошо биринчи жашоо мына айвандай жашоо ошол да. Өзүн таанып алган. Пайгамбар айтат: "Мен арафа нафсаху фақат арафа раббаху." Ким өзүн тааныса, жаратканын тааныды. Өзүн таанып алган жаратканын тааныбайт. Сиз өзүңүздү таанып алсаңызчы, эч качан сизди жаратуучуңузду таанай албайсыз. Сиз кашыңызды тааныңыз, көзүңүздү тааныңыз, кулағыңызды тааныңызчы биринчи. Күзгүнү коюп туруп бир жакшы караңыз өзүңүздү. Жүрөктү тааныңыз, ошо согуп аткан бир тамчыдан, атанын белиндеги бир тамчыдан ушундай татынакай көздү ким жарата алат? Сого турган жүрөктү ким жарата алат? Сөйөктөрдү ким чыгара алат? Муун, мүчөлөрдү, нервтерди. Аллаху акбар. Булчуңдарды, тарамыштарды ким жарата алат? Тырмактарды, чачтарды. Эмне деген Алла Тааланын кудурети? Табаракаллаху ахсанал халикин. Өтө чырайлуу жаратуучу Алла Таала. Лакад халакнал инсана фи ахсани тaqвим. Эң чырайлуу түзүлүштө жараткан. Кулак кайерде туруш керек? Мурун кайерде туруш керек? Көз кайерде туруш керек? Лаби кайерде туруш керек? Тиштерди кайерде туруш керек? Мурду кайерде туруш керек? Путу кайерде? Колу кайерде туруш керек? Ордунда жараткан Алла Таала. Ма гаррака би раббикал карим. Аллади халакака фасаввака фаадалак. Фи айи суратин ма шаа раккабак. Я айюхал инсан, ма гаррака би раббикал карим. Инсан дейт Алла Таала. Эмне нерсени сени ушу жаратуучу Робуң Алла Субхана ва Тааладан алдап койду сени, Сени кандай жаратты, кандай тегиз, түз, бардыгын салмактуу, тең салмактуу жаратты. Бир кулагыңы чоң, бир карыш, экинчи кулагыңы кичинекей кылып койсо эмне болот эле? Бир көзүңү чоң, бирөөсү кичинекей кылып койсо кандай болот эле? Бир көзүңү алдыда, экинчисин аркада кылып койсо эмне болот эле? Карасаң, бир буттун ордуна бир колго, бир колдун ордуна бир бутту коюп койсо кандай болот эле? Карачы, каш өзүнүн ордунда турат, көз, кирпиктер өзүнүн ордунда турат. Фасаввака дейт буну Алла Таала. Фаадалак дейт Алла Субхана ва Таала. Бир кол мындай, бир кол ылдый кылып койсо, бир колуңа 10 манжа, бир колуңа 2 манжа кылып койсо, Алла Таалам кандай тегиз, кандай салмактуу, кандай өңдүү, түстүү, орунду кылып жаратып атпайбы? Дагы Алла Таалага шүгүр кылбайбызбы? Алланын шүгүрү, Алланын динин кармап, Алланын дининде жашайлы. Алла Тааланын дини жамандыкка чакырбайт. Мээнетке чакырат, жалкоолукка чакырбайт. Боорукердикке чакырат, ташбоордукка чакырбайт. Ынтымакка чакырат, бөлүнүп жарылганга чакырбайт Алланын дини. Тазалыкка чакырат, ыпластыкка чакырбайт. Ыпластыкка чакырбайт. Алланын дини. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, Алла Таалам баарыбызды бир топтодо турганда жакшы бекем ниет кылайлы. Иншалла Алланы таанып жашайбыз. Биринчи айванда жашап өттүбү? Экинчиси шайтандай жашоо. Бул дүйнөдө 3 түрлүү жашоо дедик, инсандай жашоо, айвандай жашоо, шайтандай жашоо. Страшный шайтандай да. Билип туруп кылат да булчу. Биринчиси эле айвандык, ал билбейт да. А шайтандай жашоо аракты билет арам экен, ичет да. Уурулукту арам экенин билет, уурдайт да. Зынаны арам экенин билет. Ата энени сыйлабаган арам экенин билет. Кетип атат да ошогачы. Бул шайтандай жашоо. Сүткорлук арам экенин билет, кетип атат да ошогочу. Муну шайтандай жашоо деп коет. Шайтан билет эле. Билип туруп ушундай туура эмес кылгандыгы үчүн шайтан болгон бул. Текеберликти билет, бул жаман нерсе экен. Текеберлик кылды. Көрө албастыкты билесиң, гыйбатты билесиң, арам экен, арамды арамдай билдиңби? Сактан. Суфьян ибн Уяйна рахматуллахи алейхи айткан, акылдуу инсан жакшылыкты билип, жамандыкты билген акылдуу эмес деген. Жакшылыкты билесиз, жамандыкты билесиз. Сиз акылдуу эмессиз пока. Жакшылыкты билгенден кийин артынан ээрчип кылыңыз, жамандыктан сактаныңыз. Ана эми акылдуусуз дейт да. Жакшылыкты билгенден кийин кылыш керек. Жакшылык эмне үчүн? Кылуу үчүн. Жамандык эмне үчүн? Сактануу үчүн. Жакшылык аркасынан ээрчиген, жамандыктан сактанган ушул акылдуу дейт да. Билип койгон ал акылдуу эмес экен. Ошон үчүн иншалла бир топ азыр сиздерден сураныч бар. Демек шайтандай жашоону түшүндүкпү кандай экен? Ким эми Алланы таанып, билип, ошого жараша амал жашаса, бул инсандай жашоо. Пайгамбарлар инсандай жашоону үйрөтүш үчүн келген. Пайгамбарлар дүйнөгө келгенде адам оңолсун.
Адам өссүн. Адамды касиет деп өссүн. Ошон үчүн бүгүн азыр өсүп атат. Не өсүп атат? Дүнүйө өсүп атат. Бардыгы курулуп атат, бардыгы өсүп атат. Аэропорттор өсүп атат, кийимдер өсүп атат, машинелер өсүп атат, телефондар өсүп атат. Ошолор өссө мен деле өсүп атам деп ойлобоңуз. Жок. Сиз өспөй эле турасыз. Адам өсөт, иман, амали салихте өсөт. Курулуштар өсүп атат. Үйлөрдү көрүп атасыңар, кандай курулуп атат. Өсүп атат. Бардык нерсе өсүп атат. Биз эле ордубузда турабыз да. Караңыз, нерселер өсүсү мененчи ойлоп алданып калбаңыз. Мен деле өсүп атат окшойм деп. Жок. Сизде уяттуулук өсүп атабы? Сизде шүгүр өсүп атабы? Сизде күнөөдөн сак таква өсүп атабы? Өсүп атабы сизде? Берешендүүлүк өсүп атабы? Кичпейилдик, кечиримдүүлүк өсүп атабы? Сизде өсүп атабы? Иман, амали салих. Адам өсөт, иманы менен, амали салих менен өсөт. Эгерде иманга менет кылбаса, амали салих ал өспөйт ал. Ал оңолбойт. Нерселер оңолот, бирок бул бузулат. Адам бузулгандай коркунучтуу нерсе жок. Адам оңолгондой андай ийгилик жок. Кыргызстанда алайлы 7 миллиард. Небоскребти курулбай тутурса да жөн деле. Эгерде биз алхамдулилlah жүрөктөрүбүз оңоло турган болсо, тазалана турган болсо, ойлорубуз, көз караш, пикирлерибиз оңоло турган болсо, бирөөгө мен жамандык кылбай жашайм деп. Бая айтып кеткенде 3 акысын унутуп калып турмун мен. Не деди эле биринчи? Пайда жеткир акысын бер. Пайда жеткире албайсыңбы? Зыян бербе, болду. Токтот. Колуңан, тилиңен зыян токтот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Куффа шаррак ан нафсик, фа инна садака алейк." Өзүңдүн жамандыгың адамдарды сакта деген да. Ушу мен жамандыгым тийбесин депчи. Ушу да садака экен да. Садаканын сообу берилет дейт сага. Өзүңө садака кылган соң, өзүңө садака кыл. Адамдарга жамандык кылбай, өзүңө садака кыл. Адамдарды кубантыр дейт, эшке чыгып тур барды. Ким туган дос барды, молодец, машалла. Адамдардын жүрөгүнө кубаныч сал, көңүлүн көтөр. Болбойбу? Аны камга салба, аны кыжалат кылба. Үчүнчүсү мактай албайсыңбы? Жамандаба дейт. Тамдах фала тадумму. Сен аны макта, аны жамандаба дейт. Макта. Биз азыр кандай кылабыз? Жок, биз азыр мактай албай калдык биз. Биз только жамандайбыз азыр. Биз ошо жамандаганды үйрөндүк азырчы. Биздин жашообузда ушуну уран кылып алдык. Мен только жамандап жашашым керек депчи. Мактай албай калдык. Мактасакчы, жагыныш үчүн, подхалим үчүн мактайт. Өзүнүн ишин бүтүрүш үчүн мактайт. Куулук да бул, аферист да. Түп-түз мошенник да бул. Алла үчүн мактабайт. Алла үчүн мактаган кандай болот? Ал жокто мактап көрчү, мактай аласың, мактай албайсың. Ошон үчүн иншалла тугандар, адамдай жашоо ушул. Пайгамбарыбыз көрсөткөн жол, адамдай жашоону үйрөткөн жол. Биз өсөйлү, биз да өсөйлү. Жол өсө берсин, машинелер өсө, айфондор, тамак, той, аябай өсүп кетти азыр. Бир жерге тойго барып калсам, мурда устукандар жөнүнө тартчу эле мындай эле. Азыр эми ойбой. Мына ал жагына көтөргөн, бул жагына көтөргөн, жөн дагы чыгарбайт, церемониясы менен чыгарат. Токтоп тургула, анан паланча, түкүнчө, ана мындай деп туруп. Анан тизилген, бардыгы кийинген, ук-муш, музыка коштогон. Бардыгы эле өнүгүп кетти. Бардыгы эле өнүгүп кетти. Өнүкпөгөн ушу биз эле калдык да. Адам калды да өнүкпөгөн. Деп бир момент таап калсам, ушу бирөөнү жамандап калсам, же өзүмү мактап калсам да. Ошону эле издеп жүрөбүз да. Өзүмү мактап калышым керек. Бирөөнү жамандап калышым керек да. Жолуктук 5 мүнөткө. Эптеп бирөөнү жамандап, өзүмү мактап калышым керек да. Бир жакшы сөз сүйлөйүн деген. Мына, бизди шайтан кайка салып койду. Алланы эстебегендин кесепетинен. Алланы эстебегендин кесепетинен. Алланы эстесек, мынандай арам нерселерге барбайт элек. Ошон үчүн Лухман Хаким айткан: "Балам, тилиңи Аллага зикирге үйрөткүн" деген. Адаттандыргын деген, адаттандыргын. Азыр биз сөккөндү адат кылып алганбыз. Алдаганды адат кылып алганбыз. Ушакты адат кылып алганбыз. Бирөөнү жамандаганды адат кылып алганбыз. Өзүбүздү мактаганды адат кылып алганбыз. Токто буну. Бул менен оңолбойбуз. Бул менен ахирет курулбайт. Бул менен Аллага жакындабайбыз. Бул менен күнөөлөр кечирилбейт, күнөөлөр алабыз. Анын көрө тилди зикирге үйрөтөйлү.
Tildi zikirge. Nары beri көчөдө, тиякта биякта жүрөбүз. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Siz ойлобоңуз, мына жөнөкөй эле сөз го депчи. Жөнөкөй сөз эмес. Пайгамбар айткан ааламда эң улуу сөз төртөө деген. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Эң улуу сөз. Периштелердин сөзү төртөө деген. Дүйнөдө канча сөз барса, таразанын бир четине коюңуз, бир субханаллага тең келбейт. Жат, барабар болбойт. Сиз бул зикирди кылган сайын шайтанды кордойсуз. Шайтанды алсыратасыз. Өзүңүздөн узак кыласыз шайтанды. Жаман азгырык, жаман ойду алып келбейт сиздин оюңузга, көңүлүңүзгө, жүрөгүңүзгө сала албайт. Зикир жөнөкөй нерсе. Зикирдин эң улуу пайдасын угуп алыңыз. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Кабардар, кулак салып укула. Кулак салып укула дейт Алла Таала. Би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алланын зикри менен гана жүрөктөр тынчтанат, рахаттанат, бейпилденет. Толкунданган, тынсызданган, кыжалат, бардыгы жок болот Алланын зикри менен. Жүрөк толкунданып калабы? Кыжалат болуп калабы? Тынсызданып атабы? Шипуха бар. Алланын зикирин өтүң, бардын кууп чыгат. Алланын зикиринде гана Алла Таалам өзү айтып атат: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Убакытты кетирбегиле. Жүрөгүңөр адамдын жүрөгү рахаттанса, адам рахаттанат. Адамдын жүрөгү кыжалат болсо, адам кыжалат болот. Бутун эле баскысы келбейт. Тил деле сүйлөгүсү келбейт. Вообще кол иш кылгысы келбейт. Эмне болсоң ой. Мына өлгөн да бер. Жүрөк кыжалат. Каяка басат бул? Эмнени сүйлөйт? Эмне жегиси келет? Жүрөк кыжалат. Жүрөк рахаттанса, бардыгы рахаттанат. Жүрөктүн рахаты Алланын зикри. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Шунча иншалла нары бери басканча, кызмат кылганча, базарда, көчөдө, үйдө, мечитте, сапарда, каякта болбойлу, Алланын зикри тилди көндүрөйлү. La ilaha illallah. Канча зикир кылсакчы, ушактанга убакыт жок. Бирөөнү жамандаганга убакыт жок. Алланын зикри менен тил алек. Шунча иншалла туугандар, келиңиздер. Бекем намаз окуйлу, бекем зикир кылайлы, күн сайын шүгүр кылайлы. Күн сайын Алладан жардам сурап жашайлы. Алла жакшы иштерди кылганга жардам берчи. Жаман иштерди таштаганга жардам берчи. Пайгамбарыбызга Алла Таалам айткан: "Иза соллайта", намаз окудуңбу? Факул, ушу дуаны окугун деген. Ар бир намаздан кийин ушу дуаны сурашыбыз керек. Не деген? Мен башында айтып бердим эле. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва антагфира ли ва тархамани fa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftunin. Bir rivayette فإذا أراد بقوم فتنة فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقرب حبك. Mana 9 nerseni her bir namazdan keyin sorаңыз. Çın жүрөктөн sorаңыз. Allah subhanahu wa taala alamdын кожоюндан сурап атасыз. Сизге өмүр бергенден сурап атасыз. Сиздин, биздин, баарыбыздын ахиретибиз Алланын колунда, бейишибиз, дозогубуз Алланын колунда. Алладан сурап атасыз. Я Алла, жакшы иштерди кылганды сураймын, жаман иштерди таштаганды сурайм. Күн сайын сурасак, жакшы иштерди Алладан ар бир намазда сурасак, Алла Таалам жакшылыктарын ачат. Жакшы иштерди кыла беребиз, жаман иштерди таштай беребиз, оңоло беребиз. Иншалла бузулбайбыз туугандар. Анан дуада кылайлы: Аллахумма жа'ална салихин, муслихин, гайра фасидин вала муфсидин. Я Алла, бизди оңолгондордон, оңдой тургандардан кыл, бузулгандардан, буза тургандардан кылба. Кандай экен? Я Алла, бизди оңолгондордон кыл. Биринчи мен оңолоюн, мүнөзүм оңолсун, ибадатым оңолсун, ихласым оңолсун, оюм, көз карашым, ниетим оңолсун, якиним, ишенимим оңолсун. Экинчи, оңдоочулардан кылгын. Ушу коомчулукту алхамдулилlah, я Алла, ушу оңдогонго, ушуларды оңдоочулардан кыл. Я Алла, өзү бузулгандардан кылба. Башкаларды бузгандардан кылба. Аллахумма жа'ална салихин ва муслихин, гайра фасидин вала муфсидин. Фасид деген ушу бузукун айтат. Муфсид бузукуларды, башкаларды. Өзү бузулган, башкаларды бузгандардан кылба. Я Алла, өзү бузулган, ишеними бузулган, амалы бузулган, пейли бузулган, мүнөзү бузулган, ниети бузулган, ошолордон кылба мени. Башкаларды буза тургандардан да кылба. Анан көрүп мени оңолгондордон кыл, оңдой тургандардан кыл. Ошо тугандар, Алла субхана Алла Тааладан көп-көп дуа кылайлы. Көп-көп дуа кылайлы. Күн сайын иншалла. İnşallah münözünüzü demek 3 nerseni oңдойлу тугандар.
Үч нерсени: ишенимдерди оңдойлу, амалдарды оңдойлу, мүнөздөрдү оңдойлу. Үч нерсени оңдойлу. Өзүбүздү оңдойлу, ишенимибиз. Ахиретке болгон ишенимди оңдойлу. Өлгөндөн кийин тирилүү бар. Ошон үчүн өлгөндөн кийин тирилем деп жашайын. Өлгөндөн кийин кайра тирилем деп жашайын. Аллах тирилтет. Сөзсүз тирилтет. Шек күмөнсүз тирилтет. Албетте тирилтет. Кудурети менен тирилтет. Жоктон бар кыла алган азыр барбыз. Бизди жок кылып кайра бар кылып коюп алган эмне кыйын? Эч кандай кыйын эмес. Эмне аксакалдарыбыз мен билбейм, алды канчага чыккан экен. 80ге чыккандар барбы? 96 бар, 96. 100ге чыккан барбы? 96 барбы? Ушул жерде. Жок, мына жерде канча бар? 80 барбы? Канчага чыктыңыз? 80 бе? 90 барбы? 90. Мен силерге бир сөз айтайын. 90 жыл мурда кайда элек? Бир суроо. Ушул мечитте азыр отургандар деле мен. Шымайга кирбей эле коелу, ушул жерде эле сүйлөшөлү. 90 жыл мурда кайда элек? Жок элек. Ушул көздөр кайда эле? Ушул кулактар каякта эле? Ушул тилдер, ушул күч, ушул пут, кол каякта эле ушул мээлердин бардыгы, Жоктон Алла бар кылып, жаратып, эми бир учур келет жок болобуз. Каалайсың, каалабайсың, жагабы жакпай баары жок болобуз. Эми Алла субханала таала барды азырго биз барбыз, өңүбүз бар. Түш эмес да азыркычы. Же түшпү? Сүйлөшүп аткан өңүбүздө. Азыр ушу барыбыз таксыр, ушу барды жок кылып, кайра бар кылып коюп Аллага эмне кыйын? Эч кандай кыйын эмес. Ошон үчүн өлгөн мусулман ким? Өлгөндөн кийин тирилгенге ишенгенди мусулман дейт. Өлгөндөн кийин тирилгенге бардык пайгамбарлар, эң улуу асыл заттар айткан. Алардыкы кандай эле? Бардыгынын дааваты, максаты, көз карашы, миссиясы үчөө эле. Таухид, рисалат, кыямат. Алланын жалгыздыгы, рисалат, Алланын өкүмдөрү, кыямат, Алла субханала тааланын ахирети. Түбөлүктүү бейиши, дозогу. Ошон үчүн иншалла биринчи ишенимдерди оңдойлу. Нелерди оңдойлу? Ишенимдерди оңдойлу. Алла таалам алхамдулилля мени жаратуучу дагы өзү, бар кылуучу дагы, жок кылуучу дагы өзү. Бардыгы Алла субханала тааланын колунда. Инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи роббил аламин. Менин намазым дагы, курбанчылыгым дагы, өлүмүм дагы, жашоом дагы Аллага таандык. Биздики өзүбүзгө эч нерсебиз жок, билип коюң. Көз сиздики эмес, Алланыкы. Аманатка берди сизге, туура. Колдонуп тур деди, бирок алам деди. Түшүндүңүздөрбү? Алла берди, ар бир неаматты. Кулакты бер, сиздики эмес. Биз айтып атабыз, бир өтүп кетсе, эмне дейбиз? Инна лилла, биз бардыгыбыз Аллага таандыкпыз деп айтып атабыз. Ва инна илайхи ражиун, баарыбыз кайтып барабыз эртеги кечпи. Бул бүгүн кетти. Эртеге арабызда дагы бирөө кетет, 1 жылдан кийин дагы бирөө кетет, 10 жылдан кийин бир канчасы кетет, 100 жылдан кийин эч ким калбайт. Же калабы? Же калганга ниет барбы? Элдин баары бизден качып жүрсө анан бирөө карагысы келбей. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алжып калган каарылыктан пана тилеген. Неден? Алжып калган каарылыктан пана тилеген. Алжып калган каарылыктан пана тилеген. Кутурта турган байлыктан пана тилеген. Кутурта турган байлыктан. Кутуртат адамды. Тоң моюн кылат да. Анан көрүп Алладан байлык сурайлы, барыбыз сурайлы. Кандай сурайды? Я Алла, өзүңө баш ийгенге жардам бере турган байлык бер. Пайгамбар сураган. Кутурта турган байлыктан сакта. Мен кутуруп кетпейин да. Кутуруп кетпейин. Кутурганда кандай болот? Кутурганда кандай болот? Жок, шайтан досу болот. Өзүн дозокко таяр кылып алып барат да. Bunun akısını jeyt, bunun akısını jeyt, bunu kordoyt, bunu tebeleyt, bunu vurat, bunu tartıp alat, bunu iylatat. Kuturup ketti bu şey. Gözün hiç nerse görünmüyor. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istagna. Aytıp koyayın deydi Allah Taala. Adam kuturat deydi, çekten çıkıp ketdi deydi adam. Kaçan? Özün bekajet görgöndө. Muhtaçsız görgöndө. Muhtaç görüp turganda kuturбайт экен да адамчы. Качан баарды байлыктар келип атат, анан кутура баштайт экен да. Аны интрига кыла баштайт. Аны жамандаттырат. Буга акча заказ берет. Жок, же барбы? Азыр эмне болуп атат Кыргызстанда? Убакыт болдубу? Убакыт болуп калдыбы? Биздин Ташкент боло элек койгон. Кара, мына туугандар эмне дейт? Ушу айтыңыздарчы, эмне кылабыз? Кантип жашайбыз? Ушу уруп кете берели ушундай жашоо.
шайтандай же айвандай экөөнү таштайлы да инсандай жашайлы. Кандай дейсиз? Бири-бирибизге жардам бербейлиби? Сиздер мага, мен сиздерге бири-бирибизге жардам берели. Дүйнөдө татыктуу жашайлы, чогуу бейишке кирели. Кандай дейсиздер? Бирөөнү калтырып койбой, андыр ала кирели, баары эле ала кирели. Мен эле кирейин дебей, баарыбыз эле. Ошон үчүн оңой жол да бар. Ишенимимди оңдойм десең да бар. Амалымды оңдойм десең да бар. Мүнөзүмдү оңдойм десең да бар. Эмне үчүн? Мечиттин чөйрөсүндө тез оңолот. Мечиттин чөйрөсүндө. Алланын жолунда Алла өзү тарбиялайт. Бул Алла ахирет үчүн чыктыбы? Алла да ошого жараша мамиле кылат. Бул саясат үчүн чыккан жок. Бул саясат үчүн, дүйнө үчүн чыккан жок, акча топтойм деп. Бул ахирет үчүн чыкты. Мага ахирет керек деп. Эртеги Аллага жолукканда, я Алла, сен диниңдин кызматын кылдым, аятыңды жеткирдим, пайгамбарың Мухаммад алейхиссалам сүннөтүн жеткирдим деп айта алайын мен дагы эл катары. Алла Таала ушунчалык өзүнүн жолун улуу кылып айтты. Не деди? Манигбаррат кадамаху фи сабилилла. Кимдин эки кадамы Алланын жолунда чаңдаса, угуп алыңыз ага эмне экен? Дозоктун оту арам деди. Алланын жолундагы чаңдын кадырын айтты. Чаңдын, амалдын эмес, чаң. Алланын жолундагы кадам, ошого жуккан чаң өтүп кетсе, кирип кетсе, кайсы бенденин ичине Алла Тааланын жолундагы чаң кирсе, дозоктун оту арам. Жүзүнө чаңдаса, дозоктун оту арам. Бул чаң ушунчалык баалуу экен, ушунчалык кадырлуу экен. Алланын жолундагы амал канчалык, дуа канчалык, зикири, намазы канчалык. Чексиз шүгүрдөр Кыргызстанга Алла Таалам даават берди бизге. Бул даават бир Пакистанда чыккан нерсе эмес. Бир уюм эмес. Бир партия эмес. Бул акыркы пайгамбар, улуу пайгамбардын улуу мээнетинин уландысы. Кайсы эл кылса ошо. Азыр Кыргызстан кылып атат, кыргыздар кылып атат. Кыргыздан чыккан андай эмес. Бул Мадинадан келген. Бүгүн эле эмес, Нух пайгамбардан бери келатат. Өзүң менен Алланын ордуна мамилени оңдо, Алла сен менен махлуктун ортосуна мамилени оңдойт деп. Ушул айтылып атат. Тууган, Алланын жолунда чыгыңыз дагы мамилени оңдоп алыңыз, Алла менен оңдоп алыңыз. Алланы чырайлуу тааныңыз, жакындан тааныңыз, качпаңыз, жакшы көрүңүз, ар бир неmatына сезиңиз, жүрөктөн сезип туруп. Чын жүрөктөн анан кийин алхамдулилlah, Аллага шүгүр кылыңыз деп. Ошон үчүн иншалла канча өмүрүбүз калды, бизге караңгы. Бир канча жашадык, буну билебиз. Мен 50-ге чыктым. Билем да, 50 жыл Алла Таалам өмүр берди. Сиз деле билесиз. Бирөө 40-ка, бирөө 30, бирөө 20, бирөө 60, бирөө 80-ге чыкты. Канча жашаганыбызды билебиз. Канча калганын билбей атпайбызбы? Ушуну билейин десек, билдирбей атпайбы? Бирөөдө 1 ай калды, бирөөдө 1 жыл калды, 10 жыл калды, ким калды? Уткузбайын. Ошон үчүн Алла Тааланын жолуна алхамдулилlah чыгайлы дагы, өзүбүзгө дагы, үммөткө дагы иштеп мээнет кылайлы. Алхамдулилlah, уткурбайсыз. Дүйнөңүз кем болбойт. Дүйнөдөн артта калбайсыз. Эч кандай дүйнөңүз бузулбайт. Утасыз, уткурбайсыз. Алдыда болосуз, артта калбайсыз. Көтөрүлөсүз, түшпөйсүз. Бактылуу болосуз, эч качан бактысыз болбойсуз. Ишенип коюң. Алланын жолу, бардык пайгамбарлардын жолу, сахабалардын жолу, аулиялардын жолу, шухадалардын, салихиндердин жолу. Ошон үчүн иншалла Алла Таалам кимдин жүрөгүнө хакыйкат салган болсо, биринчиден бир тооба кылайлы туугандар. Ушу күнгө чейин бизден канча кемчилдик ката кетти, Алладан кечирим сурайлы. Алла Таалам баарыбызды кечирсин. Баарыбыздын ибадаттагы кемчилдиктерибизди, дааваттагы кемчилдиктерибизди Алла Таалам кечирсин. Өзүбүз ибадаттагы кемчилдиктерибиз. Даават кандай? Аялыңызга айттыңызбы ошол сөздөрдү? Балаңызга айттыңызбы? Кызыңызга айттыңызбы? Атаңызга, апаңызга айттыңызбы? Жок, ушу бойдон кете берсинби? Тияга кандай болот? Ошон үчүн мына даават эң биринчи өзүңүздүн жакындарыңыздан. Ошол кемчилдиктер бизде бар. Алладан кечирим сурайлы. Мен дагы сиздер да баарыбыз кечирим сурайлы. Алла Таалам тооба кылыбызды кабыл кылсын. Бүткүл үммөттүн акысы бар эле. Кечирим сурайлы туугандар. Экинчи анан иншалла калган жашоону жаңыдан баштайлы. Бүгүнкү күндөн баштап болду. Арам сүйлөмөй жок, арам ойломой жок, арам сөздү укмай жок, арам жака басмай жок. Болду. Тооба деген мааниси ушул. Иншалла. Бүгүндөн баштап колубуздан келишинче аракет кылабыз. Арамдан сактанганга фаттакулла мастататум. Колуңардан келишинче. Ошон үчүн иншалла ушул иш колубузга оңой качан келет? Алланын жолуна чыгайлы. Өзүбүз да оңолгонго, башкаларды оңдогонго себепчи болгонго.
Ошон үчүн бул өмүр бою ниет кылайлы. Канча өмүрүбүз калды, Алла билет. Ошо калган өмүрдүн бардыгын ниет кылдым дейли. Ниет кылдыкпы иншалла? Канча калса иншалла ниет кылып коелу. Ниетке жараша Алла Таала кыямат күнү сооп берет. Чакырат бизди. Берген. Ниетиң ушундай экен. Ал соопту алып кете бер. Кылбасаң дагы дейт. Кылбасаң дагы. Чын ниет боло турган болсо, ошол ишти кылбасаң да сообун аласың. Ниет чын болсо. Ниет чын болсо. Чын жүрөктөн мына карап туруп мен мечит салам дедиңиз. Мечит салбай дүйнөдөн өтүп кеттиңиз. Мечит салган сообун берет Алла Таала бизге. Салгандай сооп аласыз. Бирок ниет чын болуш керек. Алланын жолунда ниети чын кылайлы. Пайгамбарлар жүргөн жолго чыгам, сахабалар жүргөн жолго чыгам, бактылуу аулиялар жолго чыгам деп ниет кылайлы. Иншалла Алла субхана ва таала ниетке жараша берет. Ниет барбы иншалла? Шайтан ниет кылдыртпайт да. Ошон үчүн ниет кылганда чечкиндүү ниет кылыш керек. Шайтан айтат, сен кызыгсың, бир молду бир айтса сразу алданып кете бересиң. Кызыксың, дүйнөнүн баарын калтырып, шалынын баарын калтырып кай карасың? Шалуу силерде? Туура эле айтат да. Кээ бир жерде өрүк, кээ бир жерде ар нерсе да. Сиздерде шалуу болсо керек. Туугандар, ошон үчүн иншалла мына 2023 жылда турабыз, Кудай кааласа ошон үчүн бул өмүр бою ниет кылдык, Алла кабыл кылсын. Бирок бул мээнетти үйрөнгөнгө 4 айда. Анан жыл сайын 40, ай сайын 3 күн. Тартип. Бул тартип иреттелип алып келгенге баарыбызга пайда болсун деп. Азыр иншалла Кудай кааласа ушул жер 1-4 айга барып келсек, Чынбайды, Гүлистанды көрө бересиз, Чынбайды башка. Чынбайды башка адамдар ар нерседен ким келип көрсүн да Чынбайга. Жоготуп жүргөн буюмун 1 айдан кийин таап кете берет да. Бул жерде кыздардын абири сакталган, ата-энелердин урматы сыйланган. Арам деген жок, бенамаз деген жок. Бардыгы ушундай ынтымактуу. Мечитте пешене тери менен уурулук деген жок. Кандай деген алхамдулилlah Таала берекелүү жашоо берет. Качан ушулардын баарыбыз бир чыгып келсек, оңолуп ошону аткарсак. Ошон үчүн бекем ниет кылайлы. Бекем ниет кылайлы. Сиз коркпоңуз Алланын жолуна чыкканда. Алла Таала сизге 4 айдын далайын берген. Же бербей койгонбу? Канчасын берген? Эми 1-4 ай Алланын жолуна чыгып койсоңуз эчтеке болбостур. Ооруп деле канча өтүп кетти. Канча жаш өтүп кетти бизде.